2 күндөн бери дүйнөлүк саясат эксперттерден баштап башка өлкөнүн элдери биздин элге жана биздин президентке суктанып, өз эли менен бийлигине сын тагып жаткан учур. Суктануу оңой, өз эли менен президентине сын айтуу андан да оңой. Өзгөрүүнү талап кылуу кыйын, ошол талапка жетүү андан да кыйын. Башка өлкөнүн эли биздей боло албайт, башка өлкөнүн президенти биздин президенттей боло албайт. Биздин элдей болуш үчүн биздин элдин баскан 30 жылдык азабын басып өтүүлөрү керек, алданып көрүштөрү керек. Бейгүнөө кан төгүлдү, бир эмес 2 ирет алдандык. Көз жаш көлдөй акты, ыйладык, соорундук, ызырындык. Бугубуз толуп ташкындады, каныбыз кайнады. Акыйкатсыздыкка суусадык, бийлигибизден эч жардам болгон жок. Ошол эле азыркы казактардын окуясында окуя 2010-жылы 7-апрелде болду. Алданып калдык, кеч билдик, бирок унчуга албадык. Кыргыз-өзбек ортобузга ошол эле бийлигибиз от жагып, бирибизге кырдырды, унчуга албадык. Үстүбүзгө учак кулады, унчуга албадык. Карантинде ачка жаттык, унчуккан жокпуз. Айтканыбызды аткылап, унчукканыбызды кечирим суратып жатты. Вирус каптаганда топ-топ этип кулап жыгылып өлүп жаттык. Бири басып келген жок. Карапайым эл өзүн өзү сооротуп, өзүн өзү сүйөп тургузуп жатып чыктык ал каргашалуу жайдан. Мына акыры көтөрүлүп чыгып, андай эмес, мындай деп аткылап жатса да, кайра көтөрүлүп жатып, өзүбүз каалаган адамды ажоо шайлап алдык. Эң карапайымын шайладык. Акыйкатсыз камалып жаткан саясатчыны чыгарып алып шайладык. Ушунча азапты көрүп турсуң, эми сен бизди алдасаң, анда келечектен үмүт жок деп шайладык. Ошондуктан бийлик азыр ар бирибиздин оюбуз менен эсептешүүдө, элдин ар бир суроосуна жооп берүүдө, элдин ар бир талабына реакция кылып, президентибиз эл тарапта. Ал эми биздин президенттей болуш үчүн башка өлкөнүн президенттери да биздин президенттин басып өткөн жолун басып көргөн азабын көрүүсү керек. Адилетсиз депутаттык шайлоодо күрөшүп утуп чыгуусу керек, утулуп калуусу да керек, өлкөдөн куулуп чыгуусу керек, кайра келип камалуусу керек, жоготууларга учуроосу керек, жакындарын жоготуп, алардын көз жашын көрүүсү керек. Мына ошондо барып биздин элдей жана биздин президенттей боло алышат. Башкача жол жок. Бирөөгө сын айтуу үчүн да, суктануу үчүн да ошонун ботинкесин кийип, ошол адамдын баскан жолун басып өтүү керек. Биздин элдин шору менен баскан жолун башка элге каалабас элем. Биздин президент өзү да айткан: "Мен көргөн азапты душманыма да каалабайм" деп. Андыктан бизге оңой эле келген жок бул биримдик. Биздин президентке да оңой эле келген жок бул бийлик. Бактыгүл Иманбек кызы. Канышай Мамыркулова. Казакстандагы окуяларды карап отурсак, Атамбаев Жээнбеков окуясын эске салат. Жалпысынан алганда, Орто Азия түгүл адам баласында таасирин жоготпош үчүн мураскор калтыруу аракети тарыхта көп эле. Кайсынысы элдин пайдасына болгонун эстеген деле адам аз. Мындай пикирин журналист Каныкей Мамыркулова өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Эми мындай: жапайы анализ жакса да жакпаса дагы жазып салайын, акча төлөп жаттыңар беле. Бир жагынан гезитке жазып жүргөн адам кээде чубалжытып жазганды сагынып деле калат экен. Казакстандын жапайы армандары бар болсо, кыргыздардын жапайы анализ деп жасаган мендей жаман адамдары көп. Чындап келгенде бизге жакын эл болгондуктан жашоо, турмуш, кулк мүнөз, саясаты, айтор баары эле окшош. Айрыкча алаксый албай турган көп нерсе ойго түшөт. Бул эмне маселе? Жалпысынан алганда, Орто Азия түгүл адам баласында таасирин жоготпош үчүн мураскор калтыруу аракети тарыхта көп эле. Кайсынысы элдин пайдасына болгонун эстеген деле адам аз. Алыска барбайлы, кечээки Казакстандагы окуяларды карап отурсак, Атамбаев Жээнбеков окуясын деле эске салат. Болгону биздин шалдар жакшыраак. Бир жагынан биздин эл көп президентти көк кулактай көтөрүп чаап көйүп калган. Биздин аракет мүнөз эзелтен калыптанып, Орто Азияда аз сандуу болгон менен саясий жактан активдешип кеткен. Буга салымы бар саясатчылар да жок эмес, бирок элдин кулк мүнөзү өзү жаратылышынан шаар болбосо, ага жетиш деле кыйын болмок болсо керек. Боосу менде сен катынган жүгөндүм деген Алмазбек Шаршенович мураскор саясатын башында жакшы эле баштаган. Көчүңүздү улайм деген Сооронбай Шариповичтин тагдырын кайталай берүүнүн кажети жок. Октябрь окуяларында бир жерде динчил, бир жерде чечкинсиз аракети менен Касым дагы, Жоомарт дагы боло алган жок. Мунусуна деле рахмат деш керек. Эл аман, журт аман эсен калды, бирок саясатчы катары өзү жыгып түштү.
Алмазбек Шаршановичти деле өтө мактап зарыл эмес, кемчиликтери көп болгон, бирок өйдө төмөн сүйлөсө дагы тышкы саясатта айбаты бар эле. Демек айырма деле өтө эмес. Казакстандагы ээрчишкен эки шалдын мураскерлиги дагы ит жыгылыш менен аяктады. Алматынын тегерегиндеги Нураке чыккан чапырашты уурусунун көчөгө көп чыгып, көп чабылганын эске алсак, Бишкектин айланасындагы айылдардын окуясы эске келет. Токаев дагы Нуракенин 2 күндөн бери шыпырылтып баштады. Шарипович дагы бир кезде болушунча чыдап акыры жарылып кеткен. Мунун өзү бийликте эч кандай мураскерлик, достук деген түшүнүктөрдүн орду жок экенин дагы бир жолу тастыктайт. Бикрамдын окуясы бийликти жанталашып, укук тармагы менен бекемдөөгө болбой турганын дагы бир жолу далилдеди. Дүйнө жүзүнө 30 жыл убара болуп турган бийликти кетпей койгон шал өзү түгүл Токаев баш кыны басып төш болуп уят кылды. Бирок уятты сезиш үчүн дээр керек. Ал эми саясатта өзүн деңгээлдүү сезгендердин баарында эле бул нерсе жок. Бир элди бийлесе болот, бирок тарыхта таза ат менен калуу кыйын. Нуракенин 30 жылдык мамлекет курган тынымсыз эмгегин, ачкөздүгү, үй бүлөсү бийликке кумар жаратылышы жеңип кетти. 80ден ашкан адамга мындан өткөн кандай азап бар? Мамлекеттик кызматтарга резерв кадрлардын армиясы жылдап даярдалган менен дүйнө жүзүндө ОДКБнын окуясы аркылуу жаманатты болду. Аймагы кең, калкынын саны көп, өлкө куушурулгандай абалда турат. Таба дебей, тобо дегендей жердебиз. ОДКБга аскер берип, кайра боткого таарынган баладай болуп барбай койгон Садыр Жапаровду деле ашыкча мактап зарыл эмес. Айрыкча өзүн активист сезгендер абайлаш керек. Ал Кремль үчүн асмандан түшкөн десанттай болуп турат. Колдой турган жерде колдоп турсак болот. Бирок кокуй, постторду коштоп жаза берсе уят болот. Тышкы саясат оюнчук эмес. Ага 2 барабар 4 дегендей даяр болуш керек. Бакиевдин кадрларын колтугуна кысып алып башаламан башкара берүү максатка ылайык келбейт. Тарыхта калыш үчүн өң тааныш, өлөсөлүү кадрларды карап чыгышы керек. Анткени дос саясаттын доору бүткөн кезде мураскор саясаты башталып кетиши мүмкүн. Ал болсо Токаев чөөлө жүрөт дегениндей чөө саясатка айланып кетиши бат эле. Анткени адамдын табияты ошондой. Тамакка чоң тойсо байыгысы келет, байлыктан кийин бийликти эңсейт. Андан ары арааны ачылып кетиши мүмкүн. Дээри бүдөмүк ойду жараткан адамдын маңдайда көзү тумандашат. Адамдарды кумурска сыяктуу эле көрүп калат. Дээринде баары ар бир адамдын жашоосун жүрөгүнөн өткөрөт. Ал эми мындай адамдар тилекке каршы өтө сейрек, деди журналист. Булак, Назар Ньюс, Чекитке ИЖ. Адраңдаган фанаттары түңүлдүбү? Адахан бир жерин кыпчып жашынганда. Казакстандагы кок-алаңдар боюнча Адахан Мадумаров пикирин айта албай коңулга кирип кеткенине күбө болдук. Өткөн жумада ОДКБнын талабы боюнча кыргыз аскерлерин коңшу өлкөгө жиберүү боюнча коомчулукта парламентте талаш тартыш жаралды. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаттары арасат абалда калышты. Өзгөчө лидери Мадумаров бир жерин кыпчып кеткени таң калтырды. Президенттик креслону кыялданган булбулубуз боордош өлкөдөгү кырдаалды талдай албай, кыргыз аскерлерине аруу тилегин айта албай, адам аласы ичинде деген образды чагылдырды. Эми Адахандан адраңдаган фанаттары түңүлдүбү? Булак, Назар Ньюс, Чекит.орг.